Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары, кыргыз спортундагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Видео жакса сөзсүз түрдө лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. Кыргызстандык спортчу Эрлан Шеров Бириккен Араб Эмирликтеринде өткөн дзюдо боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Шеров 22 майда 90 килограммга чейинки салмак категориясында беттешти. Бул салмакта жалпысынан 50 спортчу катталган. Биздин балбан өз жүрүшүн 16дан 1 финалдык баскычтан баштап катары менен 3 жеңишке жетип, жарым финалга аттанды. Ал эми финалга чыгуу үчүн күрөштө жапониялык спортчу менен беттешип, ага голден скор убактысында гана утулуп калды. Ошентип 3-чү орун жана коло медаль үчүн күрөштө 2022 жылдагы дүйнөнүн вице-чемпиону Италиялык Кристиан Парлати менен беттешип, Иппон менен жеңишке жетип, коло медаль тагынды. Буга чейин дзюдо боюнча дүйнө чемпионаттарынан кыргызстандык спортчулар медаль тагынган эмес эле. Белгилей кетсек, жарым финалдык кармашта Эрлан жапон менен күрөшүп жатып жаракат алган. Кыргыз балбанына атайын ооруну басуучу укол жасалып татамиге кое берилген. Мына ушундай абалда чыгып, чыныгы баатырдык мүнөзүн көрсөтүп койду. Ал сыр алдырган жок, кабыргасынан жаракаты бар эле. Созуп алганбы же сындырып алганбы белгисиз. Эртең тарттырганда билинет деп анын жеке машыктыруучусу Роман Кузьмин айткан. Кыргыз дзюдосунун тарыхында чоң секирек жасаган Эрланга эми Париж Олимпиадасында ийгиликтер болсун деген тилектерди калтыралы. Анткени Эрлан бул жеңишинен кийин Олимп оюндарына катышууга кепилдик алды. Дзюдочуларга лицензиялар атайын дүйнөлүк рейтингдин негизинде берилет. 2022 жылдын 22 июнунан 2024 жылдын 23 июнуна чейинки түрдүү беделдүү мелдештерде топтогон упайларына жараша жолдомолор бөлүштүрүлдү. Олимпиадага бара турган дзюдочулардын акыркы тизмеси 25 июнда чыгарылат. Парижге түз жолдомону ар бир салмактагы 17 мыкты спортчу алса, калгандары континенталдык квоталарды алат. Азыркы маалда Эрлан Шеров дүйнөлүк рейтингде 90 кг салмагында 8-чи орунда. Учурда Эрланда 3978 упайы бар. Абу-Дабидеги 3-чү орunu үчүн ал дагы 1000 упай алышы керек. Демек 4978 упай менен ал дүйнөлүк рейтингде өз салмагында 4-чү орунга көтөрүлүп, Олимпиадага катышууга кепилдик алат. Олимпиада оюндарына чейин дагы Босния, Марокко, Гаити, Кот-д'Ивуар, Испания, Словения, Перу, Эстония, Кытай, Тайпей сымал мамлекеттерде континенталдык турнирлер өткөрүлөт. Ушул турнирлерди жеңгендер 1000 упайдан алышар маалым. Демек Кыргызстандык дагы башка дзюдочулар өз позицияларын жакшыртып Олимпиадага кирүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Кыргыз спортчуларын колдоп, сөзсүз лайк басып коюңуздар. Спортчубуздун ийгилиги тууралуу мүмкүн болушунча көптөгөн көрөрмандар билишсин.